Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Премьер Бороновтун айтымында ковид эпидемиясынын күчү таркай элек. Ошондуктан коомдук жайлар менен жалпы эл колдонуучу унаада бардык санитардык талаптар катуу сакталууга тийиш. Ошол эле учурда айрым ресторандар менен ашканалар иштей баштады. Бирок ири соода борборлорундагы фудкорт деп аталган түйүндөргө эмгиче уруксат бериле элек. Biz ушул убакка чейин түшүнбөй келебиз. Эмнеге дегенде бизди жаап кармап келе жатышат. Ошол эле убакта базарлар иштеп жатат. Ошол эле убакта башка жалпыга тамак берүү жерлери иштеп жатат. Ошол эле убакта биздин фудкорт иштебей жатат. Себеби эмнеге? Бизге буга бир канча шарттар бар. Бизде тазалыкты кармоого. Мисалы дегенде биздин потолоктордун шыптардын бийиктиги 5 метр. Bizde дистанция сакталат. Bizde бардык жерде тазалоо каражаттары кеңири колдонулган. Эреже боюнча андай иш-чараларга 50дөн көп адам катышпаш керек. Бирок айрымдар 300-400 адам чогулган той же Куран окутууларды өткөрүүдө. Уюштуруучулар ар бир конок үчүн кеминде 500 сомдон эле төлөсө, 350 адам барган бир тойдон ресторан 175 000 сом табат. Бийлик болсо эреже буздуңар деп 2-3 тойдон кийин алар 500 000 сом тапкандан соң аларды 3000 гана сомдук айыпка жыгат. Ушуну мамлекеттик мамиле деп кантип атайбыз. Премьердин айтымында жаза өтө эле жумшак. Ошондуктан эрежелерди катуулантыш керек. Бирок айтылган сөздөн башка эч кандай аракет жазылбагандай. Жана ушундай жагдай азыркы жаңы бийликтин негизги мүнөздөмөсүнө айланып бараткандай. Ар башка жыйындарда туура сөздөр айтылат. Тиги же бул мекеме катуу сынга алынат. Бирок эч ким деле жазаланбагандыктан алар мурдагыдай эле эч нерсе кылбастыгын улантат. Вице-премьер баш болуп мамлекеттик бир нече агенттиктин жетекчилери менен министрлер азыр шайлоого катышабыз деп кызматтарынан убактылуу кетти. Алардын ордуна милдеттин аткаруучулар дайындалды. Бирок шайлоодон кийин алар кайрадан ошол эле мамлекеттик кызматтарына кайтып келе алат. Жана иштебеген убактысында да алардын айлык акысы сакталат экен. Эч ким эч нерсе жоготпой турган шарттар түзүлгөн. Мына өкмөттүн чиновниктерде мамлекеттик кызматты иштеп тургандар ишин тапшырып убактылуу шайлоого баратам дейт. Анан шайлоо бир айдан кийин кайра келип кайра отуруп алатмыш. Бул деген бул мамлекетти жеке фирма кылып алгандыкта. Быйыл апрелде эле, мартта эле шайланган вице-премьерлер шайлоого кеттим деп атпайбы. Шайлоого бара турган болсоң эмне келдиң кагылайын? Сын айтсаң, өкмөт мындай көрүнүш эч бир мыйзамга каршы келбейт дейт. Бирок коомдук кызыкчылыкка каршы чыккан андай мыйзамдарды оңдош керек да. Анткенин ордуна өкмөт биз эч нерсе кыла албайт экенбиз деп колун жаят. Ошол эч нерсе кыла албаганыңар үчүн ар башка партиялардын шайлоо тизмелерине кадимки эле кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрү, коррупцияга белчесинен баткан паракорлор да кирип жатат да. БШКнын маалыматына караганда тизмелердеги азыркы 1900дөн ашык талапкердин 220сы мурда соттолгон. Бирок алардын өкүмдөрү жанган. Дагы 50 талапкерге каршы сот иштери уланууда жана чечимдер ар башка болушу мүмкүн. Жогорку соттун маалыматы кичине башка. Азыркы 19 талапкерге каршы соттор уланууда. Анын баары Текебаевдикиндей саясий иш эмес го. Демек биздин коом чындап эле криминалдашып баратат. Бийлик болсо чара көрбөйт. Советтик мезгилде бир анекдот бар эле. Кайсы бир жетекчи поезд менен баратса, ал токтоп калат. Анткени темир жол бузулуп калган экен. Ал дароо ишембилик уюштуруп жолду оңдоттурат. Кийин башка жетекчи ошондой эле окуяга туш болгондо ал жөнганы айдоочуну аттырып салат, калгандары баарын түшүнүп жолду оңдойт. Үчүнчү жетекчи ошондой эле абалда терезенин баарын жаптырып поездди нары бери калчылдаткыла, биз жүрүп бараткандай болуп көрүнсүн дейт. Биздин азыркы абалыбыз да ошого окшош. Партиялар туш тараптан калптын баарын ашатып, айга учуп барып ал эл үчүн анын жарымын кесип алып келебиз дегендей убада берет. Анын баары калп экен биз түшүнөбүз. Бирок добуш бергенге келгенде ошол ашыкча кыйкыргандарга көбүрөөк бюллетень салабыз. Анткени башкалар жөнүндө эч нерсе уккан эмеспиз жана абалды түшүнүүгө да аракет кылбайбыз. Эң жаманы ушунун баары ар бир 5 жыл сайын кайталанууда. Ошондо
саламаттагыңыздар.